Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bisenedine muttasil ilal muallif rahimahullahu ta'ala. Ve adamallahu nef'a bi'ulumihi ve ulumikum ve ulumi sairi salihine fid darayn amin. Qala rahimahullahu ta'ala min evveli kitabi ila en qal وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَبَوْلُ الْفَرَسِ وَدَمُ السَّمَكِ إلى آخِرِهِ. Ötkönki sabagыбызda mına uşul jere kelip toktogon ekenbiz. Sabakty başlardan murda barыбызга belgili bolgonda jakында şayloo kelatat. Şaylooga adamlar özlөрünүn kandidaturaсын koyup, el üçün emne kызмат кылам дегендей özlөрүнүн ойлорун канткен мен элге кызмат кылам деп сунуш кылганда өткөндө Ыдырис деген бир журналист айтат. Азыр мамлекет бардык нерсени кылып атат. Жаңы депутат болуп келип аткандар элдерди кантип алдап, кантип ынандырат экен депчи. Жол салып берем десе, жолду мамлекет салып атат. Спорт залын салып берем десе, спорт залын салып атат. Оорукана десе, ооруканасын салып атат. Ушу депутаттар эмне кылар экен депчи. Ушу мен айтат элем, ушу жаңы депутаттарга бир сунуш. Пробканы жойбосо болбой калды да. Кандай жол менен болсо дагычы. Адам өмүрүбүз ушу жолдо өтүп кетип атат да. Азыр ушу болушунча эрте чыкканбыз, бирок дагы деле ушинтип жолдо калып, 1 саатыбыз эле жолдо кетип атат. Талаштык бир таксырым бар эле, ошол чалат. Мен шашылып бияка келесем чалат. Бул жашоо, бул Бишкекте кандай? Мен бир жерден бир жерге барычаңды 2,5 саатта бардым, жолдо намаздарым каза болуп кетип, машинаны жолго токтотуп намаз окудум дейт. Чындыгында ушул кыйын маселе болуп атат. Ошол кийинки ушу келе турган депутаттар мына ушуну чечиш керек да. Ушуларга чоң кызмат. Башкасын мамлекет кылып атат да. Аллах таалам барыңыздардан ыраазы болсун. Болушунча ушу силерден кечикпей келгенге аракет кылабыз, бирок биз ойлогон абалда эле жолдор тыгын болуп, жарым саат, 1 саат өзеле жолго кетип атат. Анда баштадык. Бисмиллахиррахманиррахим. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamallahu nafa'a bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sairi salihin fid darayn amin. Өткөндө damus samak, балыктын каны боюнча сүйлөшкөн экенбиз. Имам Мавсили Абдуллах ибн Махмуд al-Mawsili rahimahullahu ta'ala bawlu samak бул эмне? Najasatun mukhaffafa, жеңил najasat деген экен, ал боюнча жооп бергенбиз. Андан кийин walu'abul bagli wal himar, качырдын жана эшектин шилекейи дагы najasa mukhaffafa. Негизинен бизде эшектин кешиги боюнча бизде Ханафи мазхабта ушундай маселе машкукун фи. Алейкум салам. Машкукун фи. Ошол эгерде бир эшек же болбосо бир качыр сууну ичип туруп, суунун аркасы түгүндө калып кала турган болсо, ошону ичүү же ал нерсеге даарат алуу машкукун фи, шектүү дейт. Эгерде эч бир суу жок боло турган болсо, мына ушул гана суу боло турган болсо, анда даарат алып туруп таянмаш керек болот дейт. Же болбосо таянмай туруп ошо суу менен даараташ керек. Себеби анын тазалоочу экендигинде күмөн бар. Таза экендигинде проблема жок. Тазалоочу экендигинде күмөн бар. Себеби машкукун фи. Эмне себептен машкукун фи? Эмне себептен ушул эшек менен качырдын нерсеси, шилекеи же болбосо ичкен суудан калган суур, кешик машкук болуп калды десе, ли таарудул адилла ау таарудud далилейн. Ушул нерседе далилдер бири-бирине каршы келгендиктен дейт. Кандай далилдер каршы келген десе, эшектин эти арам экендигине да далил бар, эшектин этин жесе болот деген да далил бар. Ошого талаш болгондуктан ошонун сууру, анын кешиги машкукун фи болуп калды. Бирок бизде дайыма эле эшек арам деп эле айтып келебиз да. Бизде ошол хадистерде, bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ошол Хайбар согушунда деп айтылат, эшектин этин башка нерселер жеш арам дегенде
бардык адамдар казандагы бышырган шорполоруна эттен бери ушумдай кылган төккөн. А башка да бир хадис бар, бирөө келип я Расулулла, менин эч нерсем калбай калды, эшектерим гана бар. Жеген эчтеким калбады десе, анда семиз эшектериңе союп жегил деген дагы хадис бар. Анан ошого ханафилерде ушунун кешиги машкукун фи. Эми ушул кийимге тийип кала турган болсо, ошолордун шилекейи, анда бул najasa mukhaffafa, жеңил najasat деп туруп өкүм берилет экен. Wa khuru ma la yu'kalu min at-tuyuri najasatuhu mukhaffafa. Ошондой эле эти желинбеген куштар, куштардын кыгы дагы эмне дейбиз, эмне деп айтылат? Ошол дагы najasa mukhaffafa деп айтылыптыр. Эмнеге najasat гализа деп айтылынбады десе, бул нерседен сактануу мүмкүн эмес. Себеби булар асманда учуп жүрөт экен дагы, кийимдерге башка нерсеге түшүп калса, ошондон тазалануу кыйын болгондуктан буну жеңилирээк najasat деп айтылынат экен. Ушул жерде бир нерсени токтойюн деп турам. Бизде төөнүн заарасында бир ушундай проблема бар, төөнүн заарасы тазабы же najasбы деген. Бизде ушу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадис келген дагы бир коом Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип ооруп аткандыгы жөнүндө кабар берген. Ошону сары оору менен ооруп аткандыгы айтылат. Себеби ошол келген коомдун бетинен, көздөрүнөн саргайып кеткендиги байкалган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошолорго эмне деген? Анда баргыла дагы бир жерде ошо төө баккандар бар. Ошол төө баккандарга барып туруп анын заарасын жана сүтүн ичкиле. Ошону кээ бир алымдар ушул хадисти шарттап атып айтат, ошол заарасына сүттү кошуп ичүү боюнча айтылган дейт дагы. Мына ушундан улам, анан кээ биркилер ошол дарылыкка төөнүн заарасын ичсе болот деген. Кээ биркилер Хамбали мазхабта жана башка мазхабтарда бизден имам Сахибейнин пикирлеринде дагы бул эмне таза деп дагы айтылат да. Бирок талаш тартыштар бар. Хамбали мазхабта ошону тахир, таза дейт дагы. Анан кээ бирки видеолордон көрүп атасыңар, мынтип барып эле ичип аткандарын көрүп каласыңар. Анан аны биздин дин душмандары көрүп алып шылдыңдап, карабайсыңар, силер араб кулдар мынтип төөнүн заарасын ичип жүрөсүңөр, арабтын динин кармайм деп жүрүп деп шылдың иретинде дагы айтылат. Биздин Ханафи мазхабта заара najас деп эсептелинет дагы. Төөнүн заарасы мына ошол баптан кирет. Истензиху, ошол заарадан сактангыла деген хадис бардык нерсеге камтыган. Себеби заара кабыр азабынын себептеринен бир себеби адамдардын заарадан сактанбагандыгынан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир кабырдын жанынан өтүп кетип атып, ошол маселени айткан, бирөөсү ушак менен, экинчиси заарадан сактана албаган. Демек, Ханафи мазхабта ушул жалпы хадистерди кабыл алып туруп, не деген? Бул najас болот, bundan сактаныш керек, bundan колдонгонго болбойт. Анда эмне себептен бул хадисте ушинтип айтылды? Бул хадиске ханафилер кантип жооп берет? Себеби бизде ханафиде бир нерсени айтат дагы, эгер ал боюнча бир хадис келе турса, ага сөзсүз жообун бериши керек. Ал хадисти ханафи алымдары биринчиси хас, ошол атайын ураниин деген эки коомдорго Ри'л ва Закван деп дагы айтылат. Ошолорго гана түшүрүлгөн дагы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошол төөнүн заарасынын дарылык экендигине вахий аркылуу ушуларга гана уруксат берилген дейт. Ошондон алар барып заарасын ичкен дагы, анан кийин жакшы болушкан. Анан ошол аңгеменин акырында жана Пайгамбар айткан адамдар барып ошол төөнүн заарасын сүтү менен ичип айыгып, анан ошол төө баккандарды өлтүрүп төлөрүн айдап кетип калган. Исламды кабыл алышкан, кийин исламдан кайтып кетишкен. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аларды кармап, колдорун буттарын кырккан. Анан башка бир риваяттарда аларга ошо 1 ай бою кунут дуасын окуп, дуа кылган каршысына.
Ошого багымдатта куну токулунган маселе мына ушу Ре'л ва Закван деген эки коомго айтылган деп айтылат. Ханафилер ал жакты издеп, бул жакты издеп, сахабалардын амалдарын, башка хадистерди карап отуруп, бул ошол коомго гана айтылгандыгын тактап, бок бул нажас, бул дарылыкка болбойт деп фатва берген. Эмнеге десе, башка бир коомго пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ооругандар көп да, бирок башка ушулардан башка бирөөргө ошо төөнүн заарасын ичкиле деген маселени айтпаптыр. Анан дагы бирделе сахаба бир төөлөрдү байлап, дарыкка медициналык бир нерсени ачып, ошол жерге барып адамдар ичип, бир табийиндерден же сахабалардан деле сабит болбоптур. Ошого анан ханафилер бул хас ушул коомго гана айтылган маселе экен деп, мындан сактанууну буйрушкан. Истензиху минал баул, заарадан сактангыла. Ошол хадис аам жалпы айтылып, мына ушул нерсеге дагы айтылган. Мазхабты кармабагандыктан, өзүм билем дегендиктен, бизде дагы ошол нерсени кээ-биркилер ушул заарар менен дарыласа болот деп, анын капсуласын чыгарып, бир нерсе кылып ичип аткандар дагы бар. Өткөндө бир жаңылык угуп калдым. Аллах Таала шарманда кылбасын да. Пакистандык бирөө төөнүн заарасы деп өзүнүн заарасын сатып, адамдардын бардыгы ичип, аны менен дарыланып, анан бирөө бир аз чектенип калып, лабораторияга неме кылса, Пакистандын заарасы чыгыптыр. Эң жиркене турган, эң намыстана турган нерсе, ошону эң көп сатып алган Өзбекстан менен Кыргызстан экен. Мазхаб кармана берсек, иншалла ошол мазхабта айтылган маселеден чыкпасак, ушундай болот да, Аллах Таала ошо Пакистан бирөөнүн заарасын да чирип коет да, мазхаб кармаган зыяндуулугу да, ошочу. Буят да. Анан эми ушундай болуп, ушундан шипа болсочу десе, шипа боло турган болсо, аны медиктер айтыш керек. Медиктер карап чыгып, мына ушундан шипа болот десе, анда зарылчылык үчүн любой нерсе уруксат беришибиз мүмкүн. Бирок өзүм билемдик менен эле барып алып сатып иче берсе, ондай болуп жаман акыбалга туура келет. Демек, бул нерсе Ханафи мазхабта этибарга алынбайт, анын заарасы ичилинбейт, дарылыктагы касиети жок деп айтылат. Эгерде ушундай болуп калып, врачтар айткан болсо, анда башка маселе. Демек, төөнүн заарасы нажас деп эсептелет бизде. Андан кийинки маселеге келе турган болсо, эмне себептен жанагы эти желинбеген айвандардын, канаттуулардын кыгы нажас дедик десе, себеби аны сактануу мүмкүн эмес экен, асманда учуп жүрүшөт экен. Ошого мухаффафа жеңил нажас деп айткандыгы, себеби эти желинбеген нерселердин бардыгынын нажас немеси, заарасы же болбосо кыгы оор нажас болуш керек болчу да. Эмнегенен кийин жана эти желинбегендердики ушундай болду десе, себеби андан сактануу мүмкүн эмес экен, асманда учуп жүрөт экен. Ошон үчүн умумул балва, андан адамдардын сактануусу мүмкүн болбогондуктан ошону жеңилирээк нажасат дедик. Кийимге тийип калса дагы тазалап коюу жеңилирээк болот. Ал эми эти желингендердики бул тахир. Тахир десе жеген эмес, кийимди нажас кылбайт деген сөз. Ага эмне далил? Эмне себептен эти желинген канаттуулардыкы тахир кийимди нажас кылбайт десе, кылымдардан бери, пайгамбарыбыздын заманынан бери Мекке, Мединеде көгүчкөндөр мечитте жашайт экен. Азыр умрага барып, ажыга барып калганда да көрсөңөр, укмуш көп. Ар жерде ал тавафта деле кетип атсаң мындай болуп калат. Немеде деле көп, мечиттердин ичинде деле, эгер ал нажас боло турган болсо, анда ушунча жылдан бери аалымдар ага чара көрүп, бир нерселерди илип, ошол эти желинген көгүчкөндү деле айдап, мечиттерди тазаламак да. Анан ушунча жылдан бери ошол эч бир аалымдар ошону жектебестен ошондой болуп келгендиги, ошонун нажас эмес экендигине далилдейт. Ошону азыр айтат: "Ва хуру ма юкалу лахмуху минат-туюри tahirun." Демек, чымчыктардан, канаттуулардан эти желине турган нерсеге таза. Ижма'л муслимин, мусулмандар ушундан ижма кылыптыр, таза бул.
Oşo dalilim ne dese ala terkil hamamat fil masajid. Meçitlerde koğuçöndürgө, jön koyup şolarga jaşoого mümkünçülük bergende. Law kana najisen la akhrajuha. Eger al najas bolganda аны bir nerselerdi koyup meçitlerde şonu tazalamak deyt. Hususan fil Mescidil Haram, Mekke Medine'dagi meçitlerde bul öte köp. Barsaňar atayın jem çeşe turgan jerler bar. Sadakanın birden bir türü, kara ayallar buğday bir nerselerdi satıp жүрүшөt, alıp ошол көбүч көндүрөбөйт. Наоборот, көбөйтүп атанычы. Эмесе ал najası боло турган болсо айдан бардыгын жок кылыш керек эле. Illa dajaja wal batta fa inna najasatahu ghaliza. Alemi toğuktun kığı, jana ördöktün kığı fa inna najasatahu ghaliza, or najasat deyt. Sebebi al her neseni jeyüret deyt. Demek giyimge tiye turgan bolsa andan saktanуу gerek bolot deyt. Dalili özümüzse icma. Alimler bütün de icma kıldır uşun neseden tazalangandığa. Ve izâ intadaha aleyhil bevlu misle ruusil ibari feleyse bi şeyin. Andan keyinki dağı bir meseleye gelip biz zaratkanaga barganda zaratkanalardın görösüңөр bayagı tügündögi unitas azыр эми арабскийде мындай коюлуп атат, бирок ошондо деле биз билбеген абалда катуу напор болуп кете турган болсо кийимге чачырап кетүүсү мүмкүн. Жанагы немеге тийип кийимге чачырап кетиши мүмкүн. Ошондой болуп майда ийненин учундай болгон нерселер кийимге чачырай турган болсо бул эмне кечирим дептир, эч нерсе болбойт. Эми андан адамдар сактануусу мүмкүн эмес. Ошого мына Саид Нурсилердин медреселеринде тазалык өтө көңүл бурушат да, машалла. Ошолор ошол немеге үстүнө дагы жыгачтан жасап, алыс кылып, суу зара чачырабай турган кылып жасашыптыр. Мен каяктан көрдүм? Bir meçitke gördüm, ошол meçitte dagы ошол зара тие турган жерде ылдый жасаптыр. Мен билгенде мына 7 апрелде Апчукур Дамланын meçitinde ошол немесин ылдый атайын жасалынганда, ылдыйраак кылып адамдарга чачырабаш үчүн. Өтө жакшы нерсе. Эгерде бирөө мечит салып атса, же болсо үйүнө бир нерсе кылып атса, мына ошого нерсени алып сактанышыбыз керек да. Бул зара деген жаман нерсе экен да. Бул кабыр азабы ушунун себебинен болот экен. Эми ошону мүмкүнчүлүк болунча сактаныш керек. Эми бир нерсе болуп чачырап кете турган болсо кийимге, бирок анан баягы жабылып калса эмес, баягы ийненин учундай болгон нерсе анча-мынча чачырап кете турган болсо, ошого кечирим дептир. Себеби андан адамдардын сактануусу мүмкүн эмес. Ли'аннаху ла юмкину al-ihtiraz anhu wa fiha kharajun fayuntafa. Ошол адамдарга оор келгендиктен эми буну кечирим болсун дептир. Динибизде ушундай нерсе бар. Адамдарга оор келген нерселерди андан сактануусу мүмкүн болсо адамдарга шарият ага жеңилдик берет. Себеби бизде эреже бар. Al-mashaqqatu tajlibut taysir. Оорчулук жеңилчиликти тартат деген Каваидил Кубра, Каваид фикхиял Кубра чоң эрежелер бар, 6-7 эреже. Ал нерседен далил алынбайт. Каваидил фикхиял Кубралардан далил алынбайт, бирок ушул нерседен ишаралар бар дагы. Аны качан адамдарга уруксат берилет, качан адамдарга жеңилдик берилет. Себеби адамдар өзү карап туруп эле, ушул мага оорчулук болуп атат. Al-mashaqqatu tajlibut taysir. Оорчулук жеңилгат деп өзүбүздүн оюбуз менен бир нерселерди жеңилдик кылбайбыз. Каваидил жуз'ия, мына окшогон мухтасар викая, шархил викая, мына мухтарга окшогон китептерде качан ошого жеңилдик берет. Качан оорчулуктар жеңил кылынат, мына ушул каваидил жуз'ияларда айтылат. Адамдар өзү билип туруп, амага жеңилдик болду деп ошол кайданы алып кетпейт. Себеби ошол көп угуп атабыз да биз. Баягы Каваидил Кубра деген бир эрежелер бар. Кайда ошону алып туруп эле өзүнүн акылы менен эле машаккат тажлибут тайсир, оорчулук жеңилчиликти алып келет деп туруп эле, андай боло турган болсо фитнанын эшиги ачылат. Ошого сөзсүз түрдө бир Каваидил жуз'ияга кайтышыбыз керек. Муну окшогон кандай Кудури же болбосо Мухтарга окшогон китептерде качан жеңилчилик берет, ошону мынтип жазып айтып койгон. Мына айтып атат азыр. Демек майда болуп денеге чачырай турган болсо жеңилчилик берилип атат. Экинчиси дагы эмне жеңилчилик берди? Жанагы сактануусу мүмкүн болбогон эти желинбеген чымчык. Демек жеңилчилик
şeriattın göz karaşı menен бериш керек. Менин акылым менен эмес. Ошого кээ бир устаздардын ушундай фатва бергенин мындай туура эмес да, ошо Каваидул Кубра менен эмне аялдар менен эркектер учурашса боло берет деп фатва берген. Эмнеге десе, эми парламентте болуп калып атабыз, бир жерлерде болуп, семинарларда болуп калабыз, аялдар менен учурашса, эми өзүң кармап, ага неме кылба, шахват кылбасаң дурус эле, дагы башкалар андай боло турган болсо, фитнанын эшиги ачылып кетет. Эркектер айтышы мүмкүн, биз үйлөнө албай атабыз, кыйын болуп атат, кичине зарылчылык үчүн машаккат тажлибут тайшир, оорчулук жеңилчиликти шарият уруксат бергенде, онун мен кичинеден неме кылып турсам болобу деши мүмкүн. Аялдар айтышы мүмкүн, ысыкта биз жол салынганы кыйналып кеттибиз, машаккат тажлибут тайшир, оорчулук жеңилчиликти берет, жайында жол чечип турат, кышта салынып алабыз. Мындай болсо эшик ачылат, фитнага эшик ачылат. Ошон үчүн кайсыл машаккага, оорчулукка жеңилчилик бериле турган болсо, анда мынага окшоп айтат. Адамул ихтиразы минху, андан сактануу мүмкүн болбой калды, мафуун анху, буга ушундай кечирим болду деп биздин китептерде ушуну айтылат. Ошого имам Кархи рахматуллахи алейхи биз мисалы үчүн мал туруш турпаты менен бисмилла Аллаху акбар деп союлмайынча кой болсун, уй болсун, төбө болсун турган мал арам болуп эсептелет. Качан бисмилла Аллаху акбар деп аны союлгандан кийин арам болгон кан аккандан кийин ошол эт жеш не болот? Адал болот. Эми маселе сойгондон кийин неменин эттин арасында кан калып кетет. Билесиңерби? Сой бүткөндөн кийин сойдун ишин карасаңыз кан чыгат. Эми биз болсо канды нажас дейбиз. Бир тамчысы дагы нажас. Кандай болду? Ошойдон биз этти салып шорпо кылып ичип атабыз биз. Бизде болсо эреже бар, бир тамчы кан дагы нажас. Зара менен бир тамчы кан экөө бирдей. Биздин эттин арасында жакшы сыдырып келсең 200 грамм кан чыгышы мүмкүн да, шорпого салынган эттин. Демек, шариаттын ушул эрежелерге карап туруп, адамдар колдон келишинче канды чыгарды, андан кийинки калган, этте калган канга кечирим дейт. Ошон үчүн имам Кархи ма ябка минад-дами фил-лахми вал-уруq, кан тамырларда же башка жерлерде калып кеткен, этте калып кеткен кандар тахирун таза дептир. Жей беребиз бисмилла дептир эле шорпо кылыпчы. Аны өзүбүздүн акылыбызга салбайбыз. Мына окшогон аалымдар ошондон сактануусу мүмкүн болбой калганда ушуну айтат. Өткөндө азыр эмне болду билбейм. Биз комиссия Тойбоз компаниясына барып келгенбиз. Чындыгында Тойбоз компаниясындагы тазалык чегинде. Бирөө андан таза кылган менен жок болсо керек. Жада калса чыгып аткан колбасалар рентгенден өтөт экен. Ичинде мыйксык, бир нерсе, сөөкпө кетип калбадыбы? Рентгенге келгенде ичинде майда бир сөөк боло турган болсо берип таштайт. Тазалыгында сөз жок. Бирок бизде бир проблема, адамдардын арасынан ушундай нерсе чыгып кетти дагы, эмне деди? Чочконун ДНКсы бар экен, болду жебейбиз деди. Аны чындап ошол ДНКсы чыккандыгын экспертиза көргөздү. Эми суроода мен Тойбозду актап аткан жерим жок. Али муфтияттан ошого адал жей берсеңер болот деген кортунду чыгар элек мен билгенден. Бирөө алып барып немеге тапшырыптыр. Лабораторияга. Лабораторияга ким алып барып тапшырды? Аны магазинден сатып алып барганга чейин аны ким көзөмөлдөдү? Кайсы камера менен барды? Кетип атып шприц менен ДНК немесин сайып туруп, мисалы үчүн анын немелери бар да, конкуренттери бар, мисалы. Сайды ичине. Көрмөйт да, сайды апарып лабораторияга тапшырды, чыкты. Ким көзөмөлдөдү аны? Андан кийин биз баргандан кийин айттык, ошону кайра тапшыртып бергиле десек, барып текшертиптир, жок, эч нерсе жок. Анан ошол жерде мен бир маселени айттым да. Муну ДНК деген маселени муфтият алымдар кеңеши чекит коюшу керек дедим. Ошол жерде комиссияда айттым. Себеби бул ДНК деген нерсеге жабышсак, азыр эч нерсебиз адал болбой калат, билесиңерби? Он нанды апарып туруп ДНКсын тапшырган, бир кемпирдин аялдын ДНКсы чыгышы мүмкүн. Себеби камырылган да ол.
Анан кийин аны тартып чыксаң, нандан адамдын ДНКсы чыгат. О пирожный жанагы койчу любой нерседен ДНК чыгат. ДНК деген нерсе 1 грамм нерседен миллион ДНК бар экен. 1 грамм нерседен. Ошону бирөөсү чыккан чочконуку депчи. Ошого мына маселе келгенде эсиме келди. Ошо ДНК деген нерсени бирөөлөр тамактардын, эттердин ДНКсын апарып тапшырып, мына нерсе бар экен дегенди алымдар кеңеши же муфтият чектеп коюп коюш керек да, этибарга алынбайт депчи. Себеби ДНК айтып атпаймынбы, камыр азыр нанды барып текшерсең адамдын ДНКсы чыгат да. Себеби бир нерсе контакт болду, бул ДНКсы чыгат. Чочко, ит, бит баардык нерсеге чыгышы мүмкүн да. Өтүп кеткен болсо элечи жанынан. Пакистандыкы да чыгышы мүмкүн да, Пакистанда көп жүрөт. Нандан же шорподон же тамактан Пакистандын немеси чыгышы мүмкүн да. Ошого мындай ДНКга окшогон нерсе мафуун анху кечирим болуш керек, мына канга, эттеги канга окшопчу. Аны сен көрүшүң мүмкүн эмес да, ДНКнычы. Кармаш эмес, көрүшүң мүмкүн эмес. Аны жанагындай немеден гана билинет. Микроскоптон, анан жана лабораториядан гана. Ал эми мына жерде көрүнүп турган кандан адамын ихтиразы менен андан сактануу мүмкүн эмес деп. Қан нажаса галида да, чочкон өкө бирдей эле. Ошондон сактануу мүмкүн эмес. Андан ошо эттин арасында калган нерсе кечирим болуп атканда, мына ДНК деген эшикти ошо жабыш керек да. Бул менен мен тойбос немени адал жей бергиле деген эмес, али кортунду чыксын. Кандай болду? Буякта азыр муфтияттын астындагы халал индустриясына жүктөлүптү деп уктум. Ошол жерден анан чыгарсын, анан кийин кандай болду? Анан мен ошол комиссияга мындай эркин молдо катары чакырылдым да. Алымдар кеңешинен келди, ал жерге халал индустриясынан барды. Ал жерден сен эчтекени таппайсың. Мен айттым, бизге ошол Кытайдан тоок келет экен. Себеби Кыргызстандагы өндүргөн тооктор 20% гана толтойт экен. Жетпейт. Анан Украинабы, Белоруссиябы ошол жактан келет экен. Ал жактагы ошол тооктордагы халал индустриядан уруксат алынган тооктор. Анан мен айттым, ошого бизге ушул комиссияга күтүүсүз барып ошол жакты текшерип келгенге бизге неме кылып бергиле. Биз барып көрүп келечи ошол жакта. Койлор мал тоокторду кантип союп атат экен. Чындап эле ошол Кытайдагы союлуп аткан тооктор халал индустриянын талаптарына ылайык бекен дедим, бирок ага жооп болгон жок. Оңой эле да, мисалы үчүн тойбосто миллион акча бар да. Ошол жерге барган 6 комиссиянын мүчөсүнө билетти алып туруп, биз айттык да, биз күтүүсүз барабыз. Барып көрөлүчү кандай экен деп. Мен көңүл бурбадым, мүмкүн биздин немебизге муктаждыгы да жок. Ал мухим маселе ушундай. Мынау эттин арасына калган кан маселесинен кийин ушул маселени айттым, Аллах разы болсун. Ва яжузу изалату najasati bil ma. Эми ушул нажасат болуп калды, мында тийип калды деди, эми кантип аны тазалайбыз десе, суу менен тазалоо эң негизги нерсе. Суу менен тазалоо, суу бул бардык нерсени тазалай турган нерсе. Ошого изалату najasati bil ma. Суу менен тазалайбыз. Ла хилафа фихи, бул нерседе алымдардын арасында эч кандай талаш тартыш жок. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир аял келип ошол айыздын кандары кийимге тийип калуусу боюнча айтканда суу менен жуугун деп айткан пайгамбарыбыз. Демек эң негизги нерсе нажасатты кетирүү суу менен. Бирок бизде айттык да, жана жерлер күн менен дагы, шамал менен дагы кургайып тазаланат дегенбиз. Бирок эң негизги нерсе бул суу менен. Анан Ханафи мазхабта башка мазхабтардан айырмаланып, бикулли ма'ин tahir. Бардык суюк таза нерсе менен тазаласа болот, суудан башка дагы. Бирок шарты ошону сыгуу мүмкүн болуш. Май болбойт мисалы. Май суюк, бирок таза, ал май менен кийимге тийип калган нажаса тазалаганга болбойт. Себеби сыгылынбайт, калып кетет май. Пепси менен болот мисалы. Пепси таза да. Уксуз менен болот. Да, ошогон нерселер менен тазалаганга болот. Бул эмне? Себеби ал таза, биздин максатыбыз таза нерсени кетирүү. Дарат алуу башка маселе. Нажасатты кетирүүдө Ханафи мазхаб бикулли ма'ин tahir. Таза суюк нерсе менен
Yan'asiru bil asr. Ошону сыкса, сыгыла турган нерсе боло турган болсо, ошол дурус дейт. Кал халли ва ма'вар. Жана ошол гүлдүн суусу же болбосо уксуз менен дагы тазаласа болот. Анын пепсини кошуп койсоңор дагы. Там эмне бар? Влажный салфетка суунун өкүмүн албай калышы мүмкүн да. Себеби баягы куюлуп неме кылыныш керек да. Мен дагы эмне бар? Топурак бул кургак жок, суюк деп атабыз. Пепсиден башка. Фанта деп койсоң. Вот газированный жаллабат суу менен ысык ата менен кылсаңыз дагы болот ал дагы. Мисалы үчүн жана дара талганга болбойт алычы мисалы үчүн. Бирок жана асуу барбы? Дара талганга болбойт, бирок ошону эмне кылса болот? Антифристик менен дагы болот. Себеби таза, химикалык неме менен болгон, ошо менен дагы. Эми ал кандай? Даратыңыз бар, бир жерге назар тиип калып, тазалайын десеңиз эчтеке жок. Ошондой суу болуп калса тазаласа болобу деген маселе. Ооба болот, а? Андан кийин ва ин фа ин кана лаха айнун миръиятун фа tahарatuha завалуха. Эми ошол бир нерсени көрүп турасың, ажасаттын кебетеси көрүнүп турат кийимде. Же болбосо төшөктө, же бир нерседе аны тазалоон нерсе ошо көрүнүп турган нерсени кетириш керек. Ошондо таза болот. А? Ошону айнун миръия көрүнүп турат ажасат, сиңип турат, ошону тазалоо фа tahарatuha завалу ошону кетириш керек. Сууну куясың, бир нерсе кандай кылсаң дагы. Вала ядуру бақау атharин яшуqqu завалуху. Эми зыян бербейт дейт. Бир нерсе баягы нажасатты кетирсең дагы белгиси мындай калып калышы мүмкүн да. Кан мисалы үчүн ак көйнөккө тийип калды, жуудуң бирок саргайып тура берет. Колуңан келишинче жуугансың, яшуqqu завалуху. Анын кетүүсү өтө кыйын. Ага бир химиялык бир нерселерди кошуш керек, агартууларды кошуп ошондой кетет. Ал зыян бербейт дейт. Сууну колуңан келишинче куйдуң, тазаладың, анча-мынча анда бир нерсе калып кете турган болсо, анын зыяны жок. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле ошол жанагы канды жууш боюнча айткан хадисинде, бул хадисти имам Абу Дауд риваят кылган Абу Хурайрадан, ошол суу менен жуугун вала ядуррука атharуху. Анын анча-мынча белгилери калгандыгы зыяны тийбейт деп айткан. Бул хадис хасан хадис, далилге жарай турган хадис. Ва ма лейса би маръиятин. Эми кирди дагы нажасат дегенин билесиз, жок, көрүнбөйт. Фа tahарatuha ан yaghsilahu hatta yaghriba ala dhannihi taharatuhu. Сенин көңүлүңө туура кел, ушул таза болду дегенге чейин жууйбуз. Көрүнбөгөндү. Көрүнгөндү жанагы белгиси кеткенге чейин дедик. Көрүнбөгөн нерсе боло турган болсо, сен ушул тазаланды деген оюңа келгенге чейин жууйсуң, аны алымдар юкаддиру. Алымдар менен 3 жолу жууганды дептир. 3 жолу жууганда, мындай коюп 3 жолу жууганда ошо тазаланат деген, мындай табияты таза, ар нерсени ойлоно бербеген бир инсанга ушул не болот? Жетиштүү болот дейт. 7 жолу жуусун дептир. Васваса болгон адамга, бирөөсү васваса азыр ушул шайтандар семирип кеткенби, же болбосо адамдарда динге кайтып аткан сайын шайтандардын хейласы көбөйдүбү, ушул васваса болгон адамдар көбөйдү. Бир нерсени сурайт, ушул кантип калды, ушул тазалап болбой, дараталып кайра барат. Бунун биринчи оорусу шайтанды өзүнө башчы кылып алганда, ушул шайтанга ушул жетеленип алганда. Кичине илим алса, илимде мына аз силерге илим жетти да, болду. Көрүнгөн нажастын кетти, асары калса эч кандай белгиси калса зыян бербейт деди. Болду, силерге илим келди. Шайтан 1000 жолу кулагыңызга шыйыраса деле китептен көргөн мен. Болду, баштарта дейсиң. Билим албагандыктан ушул нерсе биздин неме кылат дагы илимсиздерди мойнунан жетелегендей кылып жетелеп алган да. Кээ бир адам бар да 4 жолу кирет экен даратканага. Дараталып бүткөн ушу таза болбой калды, ошо кайра кирет. Айнан оору бул. Аны аузу билен менен шейтан ражим деп көп айтыш керек да, анан илим алыш керек, болду, кетет. Мага бир бала кат жазат. Өзүмө кол салганга дайым болуп калдым дейт. Эмне болду десем, ушул дейт да. Ар жерден бир нерселерди уга берген, видеолорду уга берген, шайтан ого минип алыптыр. Мен айттым, шайтан мойнуңа минип алыптыр дедим. Аузу билен менен шейтан ражим де кетсин ошо. Мен динден чыгып кетпедимби деп ар нерсени айтып берет да. Акыры тажатканда кече сөктүм да. Болду эми, кой майнанай. Акылың бар адамсың. Болду, койчу эми. Кайра шайтандын немесине.
Динден чыгып кетпедимби деген пикир. Мунунку тазаланбай калдым деген баспаса бар го. Аныкы динден чыгып кеттимби деген пикир. Болбогон нерселерге деле мен динден чыгып кетпедим дей берет. Эмне дейт? Бир күн айтат, мага дейт, бирөө максат ажынын сабагын жөнөттү. Анан муну угуп кой дедиле. Азыр убактым жок, мен кийинчерээк угам. Укканга убактым жок болуп атат дедим. Динден чыгып кетпедимби? Себеби ал мага шарият келди. Анан шарият билим келди, аны мен укпай койдум дедим. Эми жүрөктү ой турган сүрдү. Кичине бир нерсе келе, мен динден чыгып кетпедимби? Мен айтып, сен кичине акылың өзүң оюңа кел дагы. Шайтан эч качан адамга үстөмдүк кыла албайт. Качан гана ал ошого баш ийип бергенде гана үстөмдүк кылат дейт да. Ошон үчүн кыяматка барганда айтат экен, мен күнөө кылдырган жокмун мен. Сен өзүң кылдың, мен сага болгону гана васваса кылдым. Эртең шайтан айтат экен, башты ортпо, мен because эч сен күнөө кылышкан эмесмин мен сага. Сен кылдың, жок, өзүң кылгансың. Ошо кыяматты да кармай албайсың да. Анан биякта ошого бир жолу кул болуп алган кереги жок. Эми бул жерде дагы алымдар ушу бирөө васвасага түшүп, ушу тазаланбай калдыбы деп атса, 7 жолу жуусун дептир. Эми 7 жолу жуугандан кийин акылы ордунда адам болду дейт да, эмечи. 3 жолу жуу жетишти өзү. Бирок 7 жолу жуусун дептир. Васваса болгон адам ла будда минал асри фи кулли марратин. Жана көрүнбөгөн нерсеничи ар бир жууганда сыгып турсун десе, ичиндеги нажазат чыксын. Ва кадалика юқаддару фил истинжа. Истинжа маселесинде дагы мына ушундай дейт. Истинжа кылып атканда дагы 3 жолу жууш керек. 3 жолу жуугандан кийин дагы көңүлүңдө калбай васваса болуп атса 7 жолу болду, бүттү. Имам Сарахси рахматулла алейхи биздин өзгөндүк алым Мабсут китебинде айтыптыр, 3төн азында өкүм берилет, нажасат кетпеди деп дейт. Бирөө мен өтө эле кыйын экен да, 2 жолу жуудум болду, мен жүрөгүмө толду десе болбойт экен. 3төн азы таза болду эсептелинбейт экен. Эң азы 3. Андан көбүрөөгү 7. 7 жолу неме кылганда тазаланат экен. Ошого эгерде бирөө мен 3кө чейин эле таза болду деп көңүлүмө келди десе, жок ака, таза болду деп өкүм берилбейт экен. Эми дагы бир кызык маселе. Я Аллах. Жанагы жуулушу мүмкүн болгон нерселерди ошентип жууп атабыз. Жуулушу мүмкүн болбогон нерселер кандай болот? Мисалы үчүн эт. Этти тазалоо мүмкүн эмес да. Этти салдыңыз казанга, шорпо кылайын депчи. Бир кайнагандан кийин карасаңыз, чычкан калкыгып чыгып калыптыр. Бардыгын начас кылды, тамам, турабы? Начас кылды да, эттин бардыгын начас кылды. Жана бир мисал келтирдик эле. Жүлүндү мисал келтирдик эле. Эсиңерде барбы? Жүлүн начас экен, бул арам дейт. Анан ал арам боло турган болсо, шорпого салдың, жедиң, анан 5 бармактын ичинен бисмилла деп алып читет экенсиң, начас депчи, арам деп. Анан тамак жеп экенсиң. Ал начас боло турган болсо, жүлүн арам боло турган болсо, ол чогуп бышкан шорпо ошодон өлдү да. Ага бирөө мен ушун кандай болот дейт. Анан мисал келтирип бердим да ошо. Сиз барып бир 100 килограмм ашты бастыңыз, дамдап коюп, анан кийин ачып эми элге таркатайын десеңиз, чычкандын кулагы көрүнүп турса, чычканды мынтип алып таштап ашты жей бересизби десем, ойлонуп калды. Ал мага далил катары айтып атат да. Сиз маселени туура эмес айттыңыз, бул жүлүн арам, аны жегенге болбойт дегенден кийин ошол мисал келтирип бердим да. Андай боло турган болсо, тамак пышкандан жүлүндү алып таштап шорпону, этин жешиң дурус боло турган болсо, анда чычканды алып таштап ашты жесең болобу десем, мен ошол жерде токтоду да. Демек, нажас боло турган болсо, бардык тамакты жаман кылат. Эми бул маселесинде шорпого бир койду салгансыз, чычкан түшүп калды. Бир кайнагандан кийин бетине калкып чыгып калды. Этти эмне кыласыз? Этти ичке салып бересиз, бир кой. Ушеде бир мисал. Маккада окуп жүргөнүбүздө жылына мен 10дон 12ге чейин кой соёт элем. Келген, ажыга келген устаздарды, аалымдарды конокко чакырат элем үйгөчү. Ошондой коноктордун бир конокко барып койду сойдурдум дагы. Күн ысык да 50-60 градус машинанын аркасына салдым дагы.
Bin Davud деген bir супермаркет бар эле. Вакытыбыз аз калып атат. Кирип дагы бир нерселерди айткан да шеп. Аларды сатып алып, чыккычаңы бир жарым сааттай убакыт өтүп, күндүн ысыктыгынан баягы эт күлөнкөгө салынып туруп оозун бууп койгом да койсой. Бир аз неме болуп кетти да. Жарым саат, 40 мүнөт, жок, жарым саатка да жетпейт да. Алып келип туруп эле шорпону салдым, конокту чакыргам. Бир аздан кийин эле келинчегим чакырып, карасак, эт көк-мөк болуп кеткен. Бир нерсе болуп кетти да, баягы ысыккачы. Эми ошого окшогон маселе. Ана мусуга таштадык онучу. Ал болбойт, вообще айнып. Кайра учуп бар дагы бир кой союп келдим да. Коноктор чакырып койгон. Эми мына маселеде этти сууга салдыңыз, шорпо болду. Бир кайнагандан кийин карасаңыз, чычкан бетине калкып калды. Эмне кылыш керек десе, чычканды алып салса, шорпону төгөсүз дагы этти тазалоонун жолу ошону суу куйту кайра кайнатасыз. Кайнатып суусун төгөсүз, кайнатып суусун төгөсүз, 3 жолу, баспаса болсоң 7 жолу кайнатып суусун төгөсүң. Бирок эттин даамы деле калбай калышы мүмкүн, бирок не болот? Жок, эми бир кайнатып эле аласыз да. Бир кайнатып эле аласыз. Эми ал сууну куясыз дагы, бир кайнатасыз. Мүмкүн муздак суу эмес, кайнак сууну деле куюп туруп эле бир кайнатканда баягында суу немеде чыгат да. Төгөсүң, 3 жолу төгөсүң, баспаса болсоң 7 жолу кыласың дагы кайра сууну куюп туруп этти жесең болот. Этти тазалоонун жолу ошондой. İmam Muhammed bin Hasan Şeybani вообще таза болбойт дептир, бирок Абу Юсуф ошону тахарату ан югсала саласан 3 жолу жууп ийсе, же кайнатып ийсе, бизде кайнатпап жууса эле дептир. Тагыраак болойлу. Этти кайра кайнатыш кереги жок. Жөн эле этти кайра жууш керек экен. Бирок дагы бир маселеде тутбаху al-hinta wal-lahmu bil-ma' at-tahir thalathan дегенде бар экен. Тутбах бар экен. Келиптир. Кайнатыш керек деген бар экен. Тутбаху al-hinta. Будай судайларга дагы бир нажаса тийип калса, бир кайнатып өткөн, этти да бир кайнаттырып, анан кургатып, ар бир нерсесинде сыгып, суусун чыгарып, тазалап ийсек болот. Ошону жууш керек экен суу мененчи. Кичине тазалап ийиш керек да. Бирок ал кечирим дагы болот да, чычкандын маселелери кечирим дагы болот. Бизге жанагы силерди таоф кылып жүрөт деген мышык маселелер бар го. Ошолор кечирим болот. Көрүнгөн нерсесин аласыз, көрүнбөгөнүнө таваккална алалла. Көрүнүп могул жерде турса, ошолорду терип тазалап алабыз, калгандары. Бир проблема болгон. Бизде бир ушундай бир аш бекен же бир нерсе болуп, айылда аш демдегенде баягы күрүчтү терип туруп коп койгон, бир чычкан келип туруп ага неме салган, чечип салган. Аны көрбөстөн эле таңгамал ашты баягы кечкурун жууп тазалап неме кылып коюшкан да, алып туруп эле сразу салып туруп демдесеп, мындай болуп эзилип чыгыптыр немелерчи. Чычкандын бокторучу баягы алып таштап анан кийин кайра башка. Аны тазалоо мүмкүн эмес ушачы. Al-istinja'u sunnatun. Al-istinja'u sunnatu min kulli ma yakhruju min as-sabilayn illa ar-rih. Demek iki жолдон чыккан нерсени жуу да, мына бул жуу сүннөт болот экен, Андан кийин эмне келди? Яжузу бил хажари ва ма якуму макамаху. Эми тазалоонун истинжага барганда таш менен жана ошонун ордун баса турган любой нерсе менен тазаласак боло берет. Кагазбы, азыркы биздин бумагалар, ошол нерселер менен качан тазаланганга чейин тазалаш керек. Суу менен жууган жакшы. Вал гасылу афдал, жууган афдал болот. Азыркы мезгилде биздики мундагыдай болбой, баягы суюк болгондуктан жууш керек азыр. Fa iza ta'addat an-najasatu al-makhraja lam yajuz illa al-ghasl. Жана чыккан жерден кайра чыгып деп жайылып кете турган болсо, анда тазалоо эмес, жууш керек болот. Wala yastanji bi yaminihi. Оң кол менен истинжа кылбайбыз. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарган, оң кол менен жакшы нерселерге, сол кол менен ушул жаман нерселерге иштетилет да. Анан сөөк менен тазалабайт экенбиз, анан тезек менен тазалабайт экенбиз. Сөөктөрү жиндердин тамагы болот экен, тезектери жиндердин малдарын тамагы болот экен. Ошолорго зыян бербеш үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондон тыйган. Бир жерге барып Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дара талап атканда, тазалаганга сахаба барып, бир нерсе кесектерди алып келгенде,
bir kesek, anан söök, anан tezekti alып келгенде, söök менен тезекти ырыткан. Булар силердин бир тууганыңар жиндердин söök, жиндердин тамагы. Ал эми малдын тезектери алардын малдарынын тамагы болот экен да. Пайгамбарыбыз андан кайтаргана, анан тамак менен да кылбайт, лаваштар менен арчып жебеш керек, себеби ал тамак ырыскы, Аллах Таала берген ырыскыны эмне кылбаш керек? Капырлык кылбаш керек. Ва юкраху истикбалul кыбла. Анан кыблага караш макрух болот. Ошон үчүн үй салып атканда, дараткана салып атканда кичине караш керек. Даратканан кыблага карап калбаш керек. Макрух болот. Анан алды менен да кыбланы караба, аркаң менен да караба. Ошондо мындай болосун да, оң жагың болсун же сол жагың болсун. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва тастaqbilul кыбла. Кыблага карап зара кылбагыла, ва ла тастадбируха. Кыблага арт жагыңарды да салбагыла, валакин шарриqu ау гаррибу. Оң жак батыш чыгышка карап кылгыла деген бул хадисти имам Бухари жана Муслим өзүнүн сахих хадисинде чыгарган. Демек макрух болот экен, ошол нерседен сактанышыбыз керек экен. Allah ve sallallahu taala hayra halq Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kийинкилерде адамда кеңирээк бир нерсени сүйлөшүм керек эле, бирок убакыттын тардыгына майса бүтүрүп кое бердик. Эмкиде баштап намаз, китабы сала намазды баштайбыз иншалла. Ve sallallahu taala hayra halq Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Бул жактан да бир нерсе окуйм дедим эле, болбой калды.